Ош облусунда дагы бир бейтап коронавирустан көз жумганы маалымдалды. Каза болгон бейтап 47 жаштагы аял киши болгон. Бүгүн күнү дагы бир коронавирус инфекциясынын немеси менен бир бейтабыбыз каза болду. Ошо 1973 жылы төрөлгөн аял киши экен. Ошо Ош шаарында шаардык ооруканадан ушул COVID-19 инфекциясынан көз жумду. Бул бейтаптын туугандарына, жакындарына саламаттык сактоо министрлиги да терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ал эми сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2431 изилдөө жүргүзүлүп, текшерилген анализдердин ичинен дагы 23 жаңы учур катталды. Ошентип, өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 2055ке жетти. Алардын ичинен 1483 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Учурда стационарда 548 адам жатат. Анын ичинен 2 реанимацияда. Ал эми обсервацияда 2009 адам кармалып турса, коронавирус жуккандар менен жакын байланышта болгондордун саны бүгүнкү күнгө карата 8592 адамга жетти. Коронавирус жуктурган 24 адам каза болду. Ал ортодо бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейсус дүйнө жүзүндө коронавирус кырдаалы начарлап баратканын билдирди. Бул тууралуу Парс теле агенттиги кабарлады. Европада коронавирустун жайылышы боюнча кырдаал жакшырып жатса дагы, глобалдык масштабта начарлап баратат, деди Аданом Женевада өткөн виртуалдык жыйында. Расмий статистикага караганда, дүйнө жүзүндө коронавирус илдетине чалдыккандардын саны 7.149.272ге жетип, алардын ичинен 407.511 киши көз жумду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму буга чейин коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөр алына турган болсо, дүйнө жүзүндө коронавирустун экинчи толкуну болушу мүмкүн экенин эскерткен. Атамекендик жеке коргонуу каражаттарын чыгаруу иштерин тездетүү зарыл. Тиешелүү тапшырма республикалык ыкчам штабтын жыйынында берилди. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри өлкөдөгү COVID-19 боюнча эпидемиологиялык абал тууралуу отчет берип, эң актуалдуу маселелерди белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов баса белгилегендей, оорунун белгилери жок. Илдетти кайдан жуктурганы белгисиз жарандар күн сайын көбөйүүдө. Бир жумада эле 31 адамда жуктуруу булагы белгисиз COVID-19 аныкталды. Алардын арасында шаардык базарлардын, банк кызматкерлеринин, ири цехтердин, бала бакчалардын кызматкерлери бар. Бул адамдар Бишкекте коомдук жайларда жуктурган деп болжолдоого болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана республикалык ыкчам штабтын бет кап тагынуу жана социалдык аралыкты сактоо боюнча сунуштамаларына кош көңүл кароо кейиштүү кесепеттерге алып келүүдө, деди Боронов. Жыйындын жүрүшүндө штабтын мүчөлөрү медициналык багыттагы, анын ичинде жеке коргонуучу каражаттарды жана медициналык жабдуулар боюнча атамекендик өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маселени талкуулашты. Белгилүү болгондой, учурда жеке коргонуунун каражаттары боюнча тиешелүү сапат стандарттары иштелип чыкты. Тармактык мамлекеттик органдарга ыкчам штабтын тапшырмаларын жүзөгө ашыруу боюнча ишти тездетүү милдеттендирилди. Чалды бар автожол өткөрмө жайынын ишин камсыздандырууга байланыштуу жүк таашуучу унаалардын айдоочуларын текшерүү алгоритмин так аткаруу боюнча тапшырмалар берилди. Бүгүн 9-июнда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Рухани менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттары менен келечегин, анын ичинде коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды көрүү маселелерин талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков илдет менен күрөшүүдө Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу, атап айтканда тиешелүү гуманитардык жардам бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мамлекет башчылары эки жактуу жана регионалдык кызматташууну, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү деңгээлин жогорулатууну активдештирүүнүн маанисин баса белгилешти. Сооронбай Жээнбеков менен Хасан Рухани маселелердин бардык чөйрөсү боюнча Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы жемиштүү кызматташуунун улантылышына кызыктар экенин билдиришти. Бүгүн 9-июнда Кыргызстанга Түркиядан 328 жаран кайтарылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, алар
Turkish Airlines авиакомпаниясынын Стамбул-Бишкек каттамы боюнча чартердик рейс менен учуп келишкен. Каттам дүйнөдөгү COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун жетишилген макулдашууларын ишке ашыруунун алкагында жүзөгө ашырылды. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Чет мамлекетте жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине кайтарууну уюштуруу иштери улантылууда. Нарын шаарында 99 турак үй сел калдыктарынан тазаланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Эскерте кетсек, Нарын облусунун Нарын шаарында 2020-жылдын 3-июнь күнү саат 14:00 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Коктулардан келген сел суулары Чоң Нарын каналынан ашып, Батыш, Алмабак, Ак Коргон, Көтөрмө тилкелеринде жайгашкан 111 турак үйдү каптап, анын ичинен 56 турак үйдүн ичине жана короосуна, 50 турак үйдүн короосуна, 3 көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө сел суулары кирген. 5 турак үй авариялык абалга келген. Ошондой эле көчөлөрдү жана ички чарбалык унаа жолдорду кум шагылдарга толтурган. Адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Тазалоо иштерине куткаруучулар жана 4 даана техника тартылган. Жумуштар улантылууда. 3-июндан 9-июнга чейин жалпы 99 турак үй сел калдыктарынан тазаланган. Жумуштар мындан ары дагы улантылууда. Ал ортодо Кыргыз гидромет борборунун билдириши боюнча бүгүн эртең 10-июнда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертет. UFC уюмунун мурунку 2 салмактагы чемпиону Конор Макгрегор спорттук карьерасын эмне себептен жыйынтыктаганын айтып бергенин РИА Новости жазып чыкты. ESPN басылмасынын маалыматына ылайык, ирландиялык мушкердин беттештерге болгон кызыгуусу солгундап, кийинки таймашты күтүүнү каалабай жатканын билдирген. Бул оюнга болгон кызыгуу солгундап калды. Көпкө күтүп жатам, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Өзүмдүн атаандаштарымды карап чыктым. Алардын арасынан мага татыктуусун таба алган жокмун дейт ал. Мушкер белгилегендей, UFC уюмуна келечектеги пландарын сунуштаган, бирок аталган уюм мушкердин сунуш кылган пландарын караган эмес. Мен бир аз чарчадым. Буга чейинки беттештерди карап көрсөм, алардын бирөөсү да таң калтырган жок. Бул көрүнүш беттештер көрүүчүлөрсүз өткөндүктөнбү, билбейм. Жөн гана рахаттанууну ала албай жатам деп мушкер өз оюн билдирген. Эскерте кетсек, буга чейин Макгрегор өзүнүн карьерасын 3-рет жыйынтыктап жатканын билдирген. Ош шаарынын тургуну Мавлюда Ураимова жаздын келиши менен таза суу көйгөйүнүн башталышына даярдык көрүп баштайт. Короосуна чоң көлөмдөгү суу кампаларын даярдатып, таза суунун берилишин күтүп отурат. Анткени Амур Темур аймактык кеңешине таза суу жумасына 1 же 2 ирет саатына гана чыгарылат. Бул арада жергиликтүүлөр таза сууну камдап алышы керек болот. Келсе 1 саат келadi, шу боюнча келмейди. Суу келсе бизге 1 саатка эле берилет. Анан суу кампаларыбызга камдап алып койгонго дагы үлгүрбөй калабыз кээде. 1 саатта жетишпей калабыз да. Ичүүчү суу жок болсо кыйын эле жашоо болот. Эмне проблема болот суу жок болсо? Сууда эми суу болмаса кандай проблема болмойт? Суу хамма жакка суу керек. Жашоочулар таза суу маселеси 30 жылдан бери чечилбей келгендигин айтышат. Жаздын келиши менен таза суунун көлөмү кескин азайып калат. Ал эми кышкысын үзгүлтүксүз ичүүчү суу менен камсыз болуп турушат. 4 күндө бир суу келет. Шуну дагы бочканы толтура беребиз да. Шу. Качандан бери ушундай? Анчадан бери. Мен кичине кезимден бери ошондой. 4 күндө бир суу болот, ошо 1 саат акса. Акышта каждый день суу да. Амур Темур аймактык кеңеши 2 бөлүктөн турат. Массив Калилин аймагы таза суу менен камсыз болсо, жогору тараптагы Онадыр зонасына 2 суу резервуарынын орнотулгандыгына карабастан жаздын келиши менен көйгөй башталат. Качан полив келмегенге чейин суу проблемасы чечилбейт. Себеби Амир Темурда, Амир Темур муниципалдык аймакты башкарманын жогорку жагында 2 чоң резервуар бар, 3000 кубдук. Ал резервуарлар кышында 9 ай суу проблемасы такыр болбойт. Ар бир үйдөн чыгат, анан графиги дагы кыскарат. А бирок 3 ай жаз мезгилине келгенде элдер көбүрөөк поливка, анан биякта
бактар бар, ошолорго иштеткендиге байланыштуу суу таңкысыгы келип чыгат да, анан элдерде кичине көйгөй болот. Таза суу көйгөйүнүн себебин аймакта ишин жүргүзгөн кыш жана шагыл өндүрүүчү заводдордун иши менен байланыштырышууда. Заводдордун айрымдары таза суудан өз билемдик менен пайдалангандыктан элге ичүүчү суу жетпей калат дешет алар. Бул маалыматты жергиликтүүлөр ачык айтуудан баш тартышууда. Аймакта ушул күндө 5 курулуш ишканасы иштегендигин аймактык кеңештин башчысы билдирди. Анын айтымында жаздын келиши менен ишканаларда ишин жандандырат. Былтыркы жылы жашоочулар менен биргеликте кыш заводдун таза суудан пайдалангандыгын аныкташкан. Азыркы күндө элдер ошо кирпич завод иштетип атат деген трубаны толугу менен кесип салганбыз. Пробкасы менен турат азыр. Кирпич завод бул суудан азыр именно элди питовой суудан пайдаланбай турат азыр. Жеке ишкер айып пул төлөөгө мажбур болгон. Ал эми жашоочулардын күнүмдүк короодогу бак тарагын сугарып жана башка суунун максатсыз пайдалануулары рейд учурунда аныкталып, аларга эскертүүлөр гана берилген. Жеке ишкерге 120 000 сом штраф салынган. Буга чейин ошо бир айдан өтүп калды. Өткөндө эл дагы өзү көрдү. 120 000 сом төлөгөн водоканалга ошо 120 000 сом штраф частный ишкана ошо суудан уруксат жок пайдаланганына байланыштуу 120 000 сом штраф төлөдү. Элдерге эми биз чындап айтыш керек, көз жумуп атабыз. Кала тургундарынын таза суу маселесин чечүү аракеттери 2010 жылы башталган. Маалыматтарга ылайык, шаар тургундарын таза суу менен камсыз кылууну жакшыртуу багытындагы ири долбоордун жалпы сметалык баасы 11 миллион 800 000 Америка долларын түзгөн. Дагы бир маселе, Ошто жаандан кийин Ош шаарынын тургундары ичүүчү суусуз калышат. Ошондон улам Ош шаарынын тургундарына ичүүчү суунун корун топтоп алууга туура келет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Коронавирус пандемиясына байланыштуу республиканын билим берүү тармагы дээрлик 2 айдан ашык убакыт аралыктан окутуу системасына багыт алды. Бирок мындай шартта билим берүүдө биринчи кезекте техникалык жетишпестиктер жана интернет байланышындагы мүчүлүштүктөр даана байкалып турду. Ушундай шартта Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ыкчам чаралар көрүлүп, окутуу аралыктан жүргүзүлүп, үзгүлтүккө учураган жок. Мугалимдердин эмгек акылары да өз убагында жана кемитилбестен берилип келди. Мунун алкагында министрлик шартка байланыштуу бир нече эл аралык уюмдарга колдоо көрсөтүүлөр үчүн кайрылган. Алардын арасынан биринчилерден болуп, мектептердеги онлайн сабак өтүү процессине көмөк көрсөтүү максатында Нама эл аралык уюму 200 даана ноутбук компьютерлерди республиканын 50дөн ашык мектептерине белекке берди. Номер 92-90 башталык мектебинин директору Жакеева Мирим Муратжановна. Бул биринчиден алыскы чек ара райондорунда жайгашкан. Баткен областында жайгашкан, алыскы Жалал Абад областындагы чек ара райондорундагы мектептер эске алынды. Мындайча айтканда Кыргызстандын баргы 7 дуанынан өзүнчө окуучулардын саны өтө көп болгон мектептерге берүү болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр тизмесин дагы карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде ачык айкындуулук бар. Анан өзгөчө ушул Нама жана Ала Тоо эл аралык уюмдары дагы өздөрү куруп, өздөрү ушул мезгилге чейин каржылап келген мектептер дагы эске алынды. Себеби алардын дайыма камкордугунда турган мектептер дагы бар да, ал катарда. Ошол жагдайды эске алдык. Нама эл аралык фонду пандемияга каршы Нама COVID-19 Кыргызстан аталышындагы долбоордун негизинде бул саамалыкты ишке ашырды. Долбоор 3 багытта жардам берүүгө багытталгандыктан, алардын бири карантин учурунда онлайн окууга көмөктөшүү деп аталган. Фонд Кыргызстанда 5 жылдан бери иш жүргүзүп келет. Нама фондунун быйылкы жылкы баардык программаларын биз кыскартып, ал ошол программаларды ошол учурдун талабына байланыштуу коронавируска каршы өзүбүздүн ресурстардын баарын ушуга жумшап атабыз. Бул 3 багытта иш алып бара турган программа болду. Биринчи багытыбыз медициналык, экинчи багытыбыз азык-түлүк тармагында муктаж болгон үйлөргө продуктларды беребиз, 350 тоннага жакын. Андан кийин үчүнчү багытыбыз ушу онлайн сабактарды жакшыртуу максатында муктаж болгон мектептерге ноутбуктарды берип, онлайн сабактарды жакшыртууну дагы жогору деңгээлге чыгаруу деген максатта ишти алып баратабыз буюрса. Белектерди тапшыруу аземине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри, ошондой эле Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун жакынкы райондорунун мектеп директорлору катышты. Жогоруда аталган аз убакыт болсо да аралыктан окутууда бир топ кыйынчылыктар бардык жерде байкалган. Негизги көйгөй катары техникалык жабдуулардын жетишсиздиги аталууда. Бирок фонддор тарабынан бүгүнкү берилген жардам аз да болсо жөлөк болоору белгиленди.
толук түрдө албетте жабдылган эмес. Жалпы эле Кыргыз Республикасында бардык мектептер жаңы техникага муктаж. Кыйынчылыктар болду башында техникалык жактан, интернет жактан, бирок ошонун баарын ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, уюлдук операторлор менен тыгыз байланышта болуп, бул проблемаларды чечип, үзүрлүү эмгектендик деп ойлойм. Колдоо көрсөтүү долбоорун Наама фондунун өнөктөштөрү, Ала Тоо өнүктүрүү борбордук коомдук фонду, Найк Кыргызстан жана Ас-Санабил кайрымдуулук фондунун катышуусу менен ишке ашырылды. Бул күнгө чейин долбоордун алкагында Кыргызстандын 7 облусуна 7 тез жардам унаасы, 350 тонналык азык-түлүк жана медициналык коргоочу каражаттар жардам катары көрсөтүлгөн. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.